Туман KJ каналына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Каналга жазылуу үчүн подписаться баскычын басып коюңуз. Сизге чоң рахмат. Уурдалган Даниль тууралуу маалымат берген кыз сыйланды. Кантта 12 жаштагы баланы уурдап кеткен фактыны тез арада класс жетекчисине кабарлап, кылмыштын бетин ачууга көмөктөшкөн мектеп окуучусу Малика Усманова сыйланды. Бул туурасында Чүй облустук милициясынын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, 11 апрель күнү Кант шаарында эртең менен 12 жаштагы Даниль бир ай илкинди белгисиз адамдар уурдап кетип, ал кечки саат 9-дан өткөндөн кийин атайын операциянын аркасында табылган. 15 апрелде Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кылмышкердин изине түшүүгө жардамдашкан 6 класстын окуучусу Малика Усманованы сыйлады. Азем аталган шаарда номер 4 мектепте окуучулардын мугалимдердин катышуусунда өттү. Облустук милициянын курамынын атынан алкыш айтылып, кызга грамота жана белек тапшырылды. Мындай учурлар өзгөчө мактоого арзыйт. Өспүрүмдөр жасаган эрдиктер каарман иштерди коомго айтып деп маалымдап туруу зарыл. Өсүп келе жаткан муун тартиптүү жана үлгү боло турган мисалдар менен чоңойгону кажет, деди облустук милициянын жетекчиси Самат Курманкулов. Буга чейин бир ай илкинди тапкан милиция кызматкерлерин сыйлаган. 12 жаштагы баланын уурдалышы республика ичинде чагылгандай тарап милиция кызматкерлери эмес, ыктыярчылардан түзүлгөн топта издей баштаган. 11 апрель күнү эртең менен саат 8-дерде болгон окуя ошол эле күнү кечки саат 9-дардан өтүп, жакшы кабар менен аяктады. Канттык баланы криминалдык милициянын кызматкерлери жана атайын даярдыктагы аскерлер Бишкектин түштүк жагындагы Панорама аймагындагы гараждын жертөлөсүнөн таап чыккан. Булак Спутник KJ. Жүздөй куткаруучу издөөгө чыкты. Чүйдө сууга чөккөн наристе табылбай жатат. Аламүдүн районундагы Константиновка айылында дарыяга чөгүп кеткен 5 жашар бала дагы деле табылбай жаткандыктан бүгүнкү издөө иштерине жүздөй куткаруучу чыкты. Бул тууралуу ÖKMдин маалымат кызматынан кабарлашты. Эске салсак, 11 апрель күнү Бөбөк ат башы дарыясына түшүп кеткен. Алгачкы күнү аны издөөгө 11 куткаруучу тартылган. Бүгүн издөө иштерин улантуу максатында саат 9:30дан Аламүдүн, Сокулук, Жайыл, Ысык Ата, Москва райондорунан жана Токмок шаарынан жалпысынан 99 куткаруучу чыкты деп айтылат билдирүүдө. Издөө иштери Константиновка айылынан Камышановка айылына чейин жүргүзүлмөкчү. Булак Спутник KJ. Белгилүү журналист Асланбек Сартбаев президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жазды. Белгилүү журналист Азия News гезитинин башкы редактору Асланбек Сартбаев Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жазды. Төмөндө кайрылуунун тексти толугу менен. Урматтуу Сооронбай Шарипович, учурдагы кырдаал боюнча сиздин айланаңыздагы адамдар өтө бейкапар маанайда экен. Мен алар менен баарлашып көрдүм. Бүгүнкү күндө чечкиндүү кадамдарыңыз менен элибизге үмүт беришиңиз керек. Убагында Акаев, Бакиев, Атамбаевдагы саясий чыңалууларга, толкундоолорго тоготпогондой мамиле жасашып, акыры аянычтуу көрүнүштөр менен бүткөнүн жакшы билесиз. Учурда курч кырдаал түзүлдү. Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров жана Дүйшөн Чотоновду эркиндикке чыгарыш керек. Моралдык, мыйзамдуулук, авир жагынан да буларды түрмөдө кармап отурууга негиз жок. Элибиз да түшүнүп, көздөрү каныгып бүттү. Эртеңки урпактарыбыз Текебаевди, Жапаровду тарыхый баатырлар катары баалашары, Кыргыздын Нельсон Манделасы сыңарындай алаканга көтөрүп кетишсе кантесиз. Сиз, Сооронбай Шарипович, тарых алдында элибиздин сүймөнчүктүү уулдарын басынтып, Атамбаевдин саясатын улантуучу катары анын күнөөсүн кошо көтөрүп элге жеп көрүнө баштадыңыз. Албетте, бул ачуу чындык. Андыктан дос ачуу билдирген мисалындай менин кеңешимди угуп, саясий чечкиндүүлүк менен тез арада береги 3 саясатчыны түрмөдөн бошотуңуз. Мыйзамдуу буйрук берсеңиз, алар эртең чыгышат. Болбосо кырдаал чыңалат, өлкөдө хаос болсочу. Кадырлуу Сооронбай Шарипович, эркиндиктин баасы теңдешсиз. Сиз бул жогорку баалуулукту президент жана ата катары түшүнүп, эң адилеттүү чечим кабыл аларыңызга ишенем. Сизди урматтоо менен Асланбек Сартбаев. Булак Назар News KJ. Абактардагы жумуш орундары Турганбаев түрмөлөрдү кыдырды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Мелис Турганбаев Молдовановка айылындагы номер 1 түзөтүү колониясына барып, анын иши менен таанышты. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Турганбаев ал жактан Кытай жарандары тарабынан ижарага алынып иштетилип жаткан куюучу заводду көрдү. Бул жерде арматура чыгарылат. Маалымат боюнча 10 жылдан бери аталган заводдон колония бир да тыйын албайт. ЖМК жетекчиси түзүлгөн келишимди кайрадан карап чыгууну тапшырды. Ошондой эле бул жерде жеке компаниялардын бири бышкан кирпич чыгарууну пландап жатат. Аталган компания Беловодская айылындагы номер 16 түзөтүүчү колонияда кирпич чыгарып соттолгон 100 кишини жумуш менен камсыз кылган. Эми номер 1 түзөтүү колониясында да бышкан кирпич чыгарылып, 90 киши жумуш менен камсыз болмокчу. Бир сезондо инвесторлор 5 миллиондон ашык кирпич чыгарууну пландоодо. Булак Спутник KJ.
УКМК төрагасынын орун басары дайындалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары болуп Мирлан Тургунбеков дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Мирлан Тургунбеков УКМКнын төрагасынын орун басары, антитеррордук борбордун директору болуп дайындалды деп айтылат маалыматта. Тиешелүү буйрукка мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Булак Спутник KG. 8 жаштагы кызын эркектерге эс алуу күндөрү сатып жүргөн эне кармалды. Аял 8 жаштагы кызын жекшемби күндөрү эркектердин жеке колдонуусуна берип жүргөн. Мындай арыз менен Санкт-Петербургдун полициясына шаар тургуна кайрылып, мурдагы аялын күнөөлөдү. Бул тууралуу 78 порталы маалымдады. Ажырашкандан кийин эркек кишиге сот кызы менен көрүшүүгө тыюу салган. Болгону бейшемби сайын 2 саатка сүйлөшүп турууга уруксаат берген. Бир аз убакыт өткөндөн кийин улуу баласы, алардын апасы чоң адамдар менен кызды жеке колдонууга берүүнү талкуулаган кат алушууларды жазып жаткан айтып, алардын скриншотун атасына жөнөткөн. Аялдын көңүлдөшү менен кат жазышкандан кийин эркек киши анын кызын мурдагы аялы 5-10 миң рубльдан эркектерге жекшемби күндөрү бере турганын аныктаган. Учурда тергөө иштери башталды. Булак Барометр KG. Эки депутат ак энек айтышты. Бүгүн Жогорку кеңештин социалдык иштер боюнча комитетинин жыйынында депутаттар Евгения Стракова менен Тазабек Икрамов кайым айтышып кетти. Чыр Евгения Стракова кесиптеши Тазабек Икрамовду комитеттин төрайымынын орун басары катары модераторлук укугунан ажыратууну сунуш кылгандан кийин башталды. Икрамов өнүгүү фракциясынан чыгарылган, анын орун басары болуп отурушу өзү мыйзамдуу деген суроо жаралат. Экинчиден, Икрамов өзүн өтө орой алып жүрөт, кээ бир министрликтерди коргоп жүрөт. Ошон үчүн ага модераторлукту берүүгө мүмкүн эмес деген нааразылыгын айтты Стракова. Ал эми депутат Тазабек Икрамов болсо, Евгения Стракова менен Аида Исмаилова өзүн билемдик кылып атайын комиссияларды түзүп, кээ бир министрликтерди текшерип иштөөсүнө жолтоо болуп жатканын айтты. Силер эмне прокурорсуңарбы деп ачууланды Икрамов. Эл өкүлдөрү бири-бирине сен эч ким эмессиң дегенге чейин барышты. Булак Калыс Медиа. Камран менен Фериде уулду болушту. Бозторгой кино сериалында башкы образдарды жараткан Бурак Өзчебеттин жубайы Фахрие 13 апрель күнү көз жарды. Бул маалыматты чет элдик басылмалар жазышты. Ымыркайга Каран деген ысым ыйгарылып, учурда актрисанын жана баланын абалы туруктуу. Белгилей кетсек, Фахрие Евжен Бурак Өзчебеттин экинчи никеси. Булак Гаваритова. Бир күндө 4 келин алып Казакстандагы той коомчулуктун талкуусуна түштү. Ушул тапта интернетте 4 кыздын бир учурда келин болуп барган видеосу тарап жатат. Алар тууралуу казакстандык басылмалар жазууда. Той Казакстанда болгон видеодо кыздарга ак жоолук салып, жүз ачар салтына даярдап жатканын көрүүгө болот. Казакстандын соц тармак колдонуучулары бир күндө 4 келин алган үй бүлөгө каршы чыгып, мындай көрүнүшкө жол берген үчүн сынга алышты. Дурус эмес, казактын ырымын, салт санаасын бузууга болбойт. Үй бүлөнүн бул кылганы жакпады, ошондо 4 баласын бир күндө үйлөп жатабы деп көпчүлүк колдонуучулар жазышкан. Булак Калыс Медиа. Бабановду сүйгөн кыз. Мен алыстап турууну чечтим. Мынчалык болот деп ойлогон эмесмин. Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келет. Келбей калды деген жаңылыктарды интернет булактарында эл ар тараптуу талкууга алууда. Өз учурунда ар түрдүү фейк аккаунттарда пайда болуп, айрым саясатчылардын атын каралоо иретинде иш алып барган учурлар да катталды. Аны менен катар кыска убакытта коомчулукка Бабановдун сүйүктүүсү катары таанылган Айдана Каримова аттуу кыз да пайда болду. Каримова Бабанов келет дегенде күтүп жатам деп, келбей калды дегенде коркок деп талкуу жаратса, эми ал мен бир аз алыстап турууну чечтим деп соц тармакка ызы чуу салды. Айдана Каримова көпчүлүккө: менин акыркы жазган сагыныч катымдан кийин ар ким ар кандай ойлорун жазып жатышат. Ата-энем алыста болсо да катуу урушуп жатат. Ошондуктан мен бир аз алыстай турууну чечтим. Мынчалык болот деп ойлогон эмесмин деп өкүнгөнүн билдирди. Интернет колдонуучуларынын басымдуу бөлүгү бул бирөөнүн атайын кылып жаткан оюну деген пикирлерин билдиришүүдө. Булак Барометр KG сайты. Маршрутка мэриянын кызматкерин 27 метрге чейин сүйрөп кеткен. Бишкекте Бишкек жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасынын жумушчусу жол кырсыгынан жабыркады. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Бүгүн 15 апрелде саат 7:30да Чүй проспектиси менен Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде Бишкек жашылдандыруу чарбасы ишканасынын кызматкери жабыркаган. 40 жаштагы Насырбек Бердибаевдин 3 баласы бар. Кырсык болгон учурда ал ишкананын атайын техникасы мотороллер менен бара жаткан. Насырбектин каскасы сактап калган. Учурда ал ооруканада дарыланууда.
220 маршруттук таксиси менен кагылышкан учурда бус аны 27 метрге чейин сүйрөп кеткен. Учурда бул боюнча зарыл болгон иликтөө башталды. Булак барометр KG.